Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде күндарек, саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялады. Жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаттарынын иши расмий аяктап, акыркы жыйын өттү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет номер 50 абактан качкан кылмышкерлер тууралуу так маалымат бергендерге 300 000 сом акчалай сыйлык жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын добушун санап бүтүп, 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялады. Маалыматка ылайык 1 563 456 адам шайлоого катышкан. Бул биометрикалык маалыматын тапшыргандардын 57,5%-ын түздү. Добуштарды саноо процесси алгач автоматтык эсептөөчү урналар аркылуу жүргүзүлүп, андан соң кол менен дагы эсептелди. Ортодо айырмачылык болбогондугун жана натыйжа шайлоонун жыйынтыгына таасир тийгизбегендигин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы билдирди. Туйгуналы Абдраимовдун айтымында айрым шайлоо тилкелеринде топтолгон бюллетендерди урнага салуу байкалган, бирок ал аймактардын добуштары эске алынган жок. Шайлоого катышкан 14 партиянын ичинен добуш берүүнүн натыйжасында парламентке 6 партия өттү. Только эти 6 партий преодолели 7% барьер. Ушул 6 партия гана 7% көрсөткүчтөн өттү. Мандаттарды бөлүштүрүү ушул партиялардын арасында жүргүзүлөт. Демек, СДПК 38 мандат, Республика 28, Кыргызстан 18, Өнүгүү прогресс 13 мандат, Бирбол 12, жана Ата Мекен 11 мандат алат. Бүгүн жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаттарынын иши расмий аяктап, акыркы жыйын өттү. Анда төрага Асылбек Жээнбеков депутаттарга парламенттик демократиянын башатында болуу миссиясы жүктөлгөндүгүн, түрдүү көз караштарга карабастан өлкө үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууга биримдик менен иштеп келишкендигин белгиледи. Президент болсо өз кайрылуусунда парламент тарыхый миссиясын аткаргандыгын айткан. 5-чакырылыштын акыркы сессиясына Гүлнара Касымбекова күбө болду. Акыркы 1,5 айдан бери жогорку кеңештин жыйындар залына мынча эл өкүлү чогула эле. Акыркы жыйын болгондуктанбы көпчүлүгү шайдоот келди. Депутаттардын айрымдары гана эл өкүлү катары жыйынга акыркы ирет катышып жатпаса, басымдуу бөлүгү бир канча күндөн кийин эле кайра ушул залга келишет. Албетте жаңы шайланган депутат катары. Бири-бири менен жылуу маанайда амандашып, айрымдары бириге калып сүрөткө түшкөнгө да үлгүрдү. Кээси 5 жылда өткөн кеткендерди да кеп кылып, бири-биринин жанынан шынарлашып чыкпай жатты. Жогорку кеңештеги 5 фракция аргыл саясий багытты көздөп келгени менен акыркы жыйында бири-бирин кыйбай аткандай сезилди. Анткени эл өкүлдөрү 5 жылда өлкөнүн тагдырын чече турган кез келгенде бириге да калып жатышкан. Парламенттик демократияны жаңы шартта, жаңы нукта өнүктүрүү милдети биздин учурга туш келди. Мына ушу жагдайларды эске алганда 5-чакырылыштагы жогорку кеңеш бир топ орчундуу иштерди жүзөгө ашырып, бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алууга жетишти. Эң башкысы Кыргызстандагы кырдаалды турукташтырууга, мамлекеттин коопсуздугун бекемдөөгө, өлкөнүн бүтүндүгүн сактоого чоң салым коша алдык. Көчөдөгү митингдер азайды, оппозиция парламентке кирди, парламент ичинде эркин микрофонду колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Парламенттегилер кези келе калганда өкмөттү кууруп, аткаруу бийлигиндегилердин аттуу баштыларынын былыгын таап чыгып, айрымдардын ээрден да оодарып жатышты. Бирок эл өкүлдөрү министрлер кабинетине талапты катуу коюу менен бирге демилгелерин дагы колдоп келди. Айтсак, жогорку кеңеште 1377 мыйзам долбоору каралса, алардын 60%-ын өкмөт сунуш кылган. Баарынан да жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын негизинде өлкөдө бир катар ири экономикалык долбоорлор ишке ашууда. Аларды премьер тизмектеп берди. Бүгүнкү күнгө 17 долбоор толугу менен аткарылды. 38 долбоор 1,6 миллиард долларга аткарылып иш жүзүндө. Ал эми 382 миллион доллар каражаты кете турган 4 долбоор азыр даярдалып жатат. Түндүк түштүк альтернативдик жолу башталып, мына 17 жылда ишке берилген турат. Кээде парламентте түрдүү маселелерди талашып тартышып, айрым учурда негизделбеген шашылыш чечимдер орун алганына карабастан, 5-чакырылыштагы жогорку кеңеш өзүнүн тарыхый миссиясын аткарды. Бул өлкө башынын кайрылуусунда айтылган. Аны президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов окуп берди. Халкыбыз калдыс, халкыбыз тараза. Кыргызстан эли улуттук кызыкчылыктарды туу туткан, карапайым элдин мыйзамдуу укуктарын коргогон жана мыйзамды урматтаган депутаттарды ар дайым кадырлайт жана сыйлайт. Эл үчүн кылган кызматын эч качан унутпайт.
Barınızlarga çin densoluk uzun ömür, janamından arka işinizlerge iyilik kağılayım. Kırgız Respublikasının Prezidenti Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Ошентип 5-чи чакырылыштын депутаттарын Улуттук гвардиянын оркестринин коштоосунда парламенттен узатышты. Эскерте кетсек, акыркы жолу 2005-жылы эл өкүлдөрүн салтанаттуу азем менен узатышкан. Андан бери бул жөрөлгө аткарылбай келген. Анткени алар конституциялык мөөнөтүнүн акырына чейин иштеген эмес. Гүлнара Касымбекова, Бектазар Шерманбетов, Коомдук 1-канал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети номер 50 абактан качкан кылмышкерлер жөнүндө маалымат бергендерге 300 000 сом акчалай сыйлык жарыялашты. Мамлекеттик комитеттин билдирүүсүндө мындай чечим качкандардын өтө кооптуу жана алардын террордук аракеттерге катыштыгы бар болгондугу менен түшүндүрөт. Ошондой эле жарандарга кылмышкерлерди өз алдынча колго түшүрүүдөн алыс болушу керектигин эскертет. Эске салсак, 11-ден 12 октябрга караган түнү номер 50 абактан 90 кылмышкер качып чыккан. Ыкчам аракеттердин натыйжасында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 5 качканды колго түшүргөн. 4-өө изин жашырууга үлгүргөн. Учурда качкан кылмышкерлерди кармоодо бардык күч түзүмдөрү биргелешкен иш алып барууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бардык жарандарга кайрылып, издөөдө жүргөн кылмышкерлер жөнүндө кандайдыр бир так маалымат болсо 0312 62 65 04 ишеним телефонуна же болбосо мөөнөт бөлүмүнүн 0312 66 04 75 телефонуна чалып же 102-ге билдирүү коюуга чакырат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев иш сапары менен Казакстанга учат. Эртең өлкө башчысы көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин башчыларынын кеңешине жана Евразиялык экономикалык кеңешке катышат. Жолугушуулар Казакстандын Бурабай кыштагында өтөт. Мамлекет саламаттыкты сактоо тармагына көбүрөөк көңүл бура баштады. Бейтапканаларды жаңылап коюп гана иш улантыла бербейт. Биз мындан ары дагы өнүгүүгө бет алышыбыз керек. Кыргызстанда мындан ары жаңы ооруканалар салынып баштайт деп билдирген саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев учурда бул багытта ири тендерлер өтүп жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле дарылардын баасынын дагы дыкат көзөмөл жүргүзүлмөй болду. Саламаттыкты сактоо тармагындагы өзгөрүүлөргө Мерим Бакир кызы токтолот. Башка тармактарга караганда медицинанын орду бардыгынан маанилүү. Мекеме жетекчиси жаңы медициналык мекемелердин курулушу, оңдолушу жана жаңы жабдыктардын сатып алынып жатканы жөнүндө айтууга шашты. Маселен, Ош облусунда 6 миллион долларга ооруканалар оңдолуп, жаңылары салынды. Нарын облусунда болсо неврологиялык бөлүм курулууда. Аны жыл аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ошондой эле 14 жаңы рентген аппарат сатып алынды. Начато с 2013 года. 2013-жылы 2 кабаттуу мекеменин курулушу Жумгал районунда башталган. Ал 58 миллион сомго курулууда. Каракулжа районунда дагы 23 миллион сомго объект салынууда. Ошондой эле Сузак аймактык бейтапканасы салынууда. Бул үчүн 11 миллион сом жумшалууда. Ал эми кадр маселесине келгенде саламаттык сактоо министрлигин күнөөлөгөн болбойт. Бул маселе өкмөттүк деңгээлде чечилиши керек, деди Батыралиев. Негизинен ак халатчандар эл жык отурукташкан алыскы аймактарды тейлеши керек. Бирок 4,5 миң сом үчүн эч ким баргысы келбейт. Ошентсе дагы айрым жерлерде жергиликтүү бийлик муну оңой эле чечүүдө. Маселен, Исфана шаарынын башчысы дарыгерлердин айлыгына 5 миң сомдон кошуп, кышкысын аларды көмүр менен да камсыздоодо. Открыли общежитие для молодых специалистов. Атбашы районунда биринчи жолу жаш адистер үчүн жатакана ачылды. Ал бардык талаптарга жооп берет. Эми ал жака барууну каалагандар көбөйдү. Албетте ооруканага кайрылган адамга дары керек. Бирок дарыканалардагы баа жогорулап кеткенин айтып, биздин редакцияга кайрылгандар арбын. Алар муну өлкөнүн ЭАЭПке кошулгандыгы менен байланыштырууда. Бул тууралуу биз министрдин өзүнөн сурадык. Обращайтесь прямо в Министерство здравоохранения. Эгерде далилиңер болсо, саламаттык сактоо министрлигине кайрылыңыздар. Мүмкүн болсо кат түрүндө. Биз жооп беребиз. Министр муну менен дарылардын баасы асман чапчып кетиши мүмкүн эмес экендигине ишендирди. Жөн гана кызыл кулактардын доллар жогорулаган сайын ашыкча пайда көрүп калайын деген шылтоосу болууда. У нас товары от долларов зависит. Если доллар поднимается, то товары тоже на цену поднимаются. Да, конечно, изменились. Но мы не можем дать такие информации.
Көпчүлүк жарандар дарылар кайсыл жактан келет жана сатылып жаткан дарыларга уруксаат берилген-берилбегенин биле бербейт. Ошондуктан алармандар дарыны колдонуу мөөнөтү жана сертификаттарды сатуучудан талап кылганда дарыкана ээси көрсөтүүгө милдеттүү. Ал эми фискалдык органдар болсо бааларга көзөмөл жүргүзүшү керектигин Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Мерим Бакир кызы, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал. Жалал Абад областынын Майлуу Суу шаарында уран калдыктары жашоочуларга коркунуч алып келүүдө. Уран байытуучу завод 1948 жылы ишке берилип, 1966 жылы токтотулган. Азыркы учурда калдык көмүлгөн аймактарды сел алып кетүү коркунучу бар. Улуу заттын адам үчүн жараткан коркунучунан канткенде арылабыз. Кабарчыбыз жеринен көрүп келди. Бул Майлуу Суудагы номер 13 уран калдыгы көмүлгөн жер. Мында 100 000 куб уран калдыгы сакталат. Азыр сел алуу коркунучунда турат. Мындан 20 жыл мурун бул каналдын туурасы 10 метр болсо, улан жаан-жап сел алып отуруп, азыркы учурга келип, каналдын туурасы 30 метрге жетип, уран калдыктары сакталган жерге жетип калган. Бул каналда суу такай болбойт, жазда гана чоң сел келет. Ошондуктан уулуу калдыктар сакталган жерди суу алып кетүү коркунучу сакталууда. 13 уран калдыгын суу алып кетпесин деп биз азыркы учурда 137 метрге габион торчолору менен азыркы учурда тостук. Майлуу Сууда бул өңдү 23 уран калдыгы сакталган жер бар. Алардын ичинен 3-өө 415 метр келген дамба менен тосулган. Андан сырткары дагы 3 жердеги уран калдыгын $12 миллион каражат сарпталып, коопсуз жакка көчүрүлгөн. Алдын алуу иштери жүргөнү менен урандын уусу шаардагы 22 000ден ашык элдин ден соолугуна коркунуч келтирүүдө. Рабыкан Касанова бул шаарга көчүп келгенине 15 жылдан ашты. Жакында эле анын небереси оорулуу төрөлгөн. Уран калдыктарынын зыяндуулугунан мен төрөлгөн неберем жүрөк оорусу менен төрөлдү. Кошунамын башка да балдардын көбүнчө жүрөк оорусу менен төрөлгөндөр көп, жүрөгүндө дефект бар. Ушул уран калдыктарынан биз алысыраак жашоого аракет кылабыз, алысыраак. Даже ойлоп жүрөбүз көчүп кетишке. Уран калдыгы сакталган бардык жерлер тикен зым менен тосулган эмес. Айрым жергиликтүүлөр уран калдыгын казып темир издесе, кээ бири жайытка айланткан. Койлор дагы жайылып жүрөт. Адамдар деле жүрө берет. Темир издегендер чукуу берет. Аны барып тособуз. Азыр өйдөргө чыккан жерде экскаватор менен деле казып жүрөт. Темир бар деп, мисал бар деп ойлонуп. Шаардын санэпид көзөмөлдөө борборунун дарыгерлери кайсыл аймакта гомофон же радон газы жогору экенин тынымсыз текшерип турушат. Кооптулугу байкалган жердин элине сактануу боюнча кеңеш беришет. Бул аномалдуу точкаларды өзүңөр көрдүңөр. 200 микрорентген сааттан ашык көрсөтүп атат да. Демек бул жерде адамдар жүргөнгө болбойт, мал бакканга болбойт. Себеби ден соолугуна акырындык менен терс таасир берет бул. Адистердин айтымында уран калдыгын жашыруу үчүн аткара турган иш көп. Бирок аларды Кыргызстан өз деңгээлинде чече албайт. Ал үчүн эл аралык уюмдардын көмөгү керек дешет. Авазбек Айтиев, Шаршын Шайымкулов, Коомдук 1 канал, Майлуу Суу шаары. Ордо каладагы номер 24 Алы Токомбаев атындагы мектеп гимназиясында заманбап технологиялар менен жабдылган жаңы компьютердик класс ачылды. Бөлмөдөгү 22 компьютер менен кошо мугалимдер үчүн столдар, эсеп тактасы дагы жаңы орнотулду. Жабдуулар мектепке Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги тарабынан белек катары берилди. Самалыкка Түркиянын элчиси Метин Кылыч катышып, окуучуларды жаңы технология менен татыктуу билим алууга чакырды. Буга чейин аталган окуу жайдагы информатика классы талапка жооп берүүчү эмес. Номер 24 мектептин имаратынын түптөлгөндүгүнө быйыл 91 жылдын жүзү болду. Учурда ал жерде 2340 окуучу билим алып, сабактар орус тилинде жүргүзүлөт. Мен турецкий посольство кат жазып, сураныч кат жазганмын, жардам бергиле. Мектебиз эски, балдарыбыз көп. Техника жок. Техника эми мурунку жана пентиумдар турган. Алар менен иштеш мүмкүнчүлүк уже эч кандай жок болчу. Bizim atamız, medeniyetimiz, dilimiz birdir. Суранышты кубануу менен эле аткардык. Себеби биздин ата тегибиз, тилибиз, маданиятыбыз бир. Бири-бирибизге колдон келишинче көмөк көрсөтүүбүз абзел. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.